Бурулкан Сарыгулова «Тағдыр» әңгіме. Кеш күзелі, Айжарқын жұмыштан ертерек шығып, бір курсташының шығармашылық кечесіне қатышқаны келатқан. Имараттың бұсығысын жаң аттығанда кесіптеші чөнтік телефонын шыңғыратты. Профессор Сүйірқұл Саттарович қаза болып қалыптыр. Ертең көз көрсеткені біздің жамаатта бара тұрған болдық. Жүрегі бұлқып алды. Кесіптешінің андан арқы сөзін ұққан жоқ. Шарт бұрылып қайра ешке шықты да терең дем алды. Ече тұз құйғандай açışып шықты. Сыртта қараралаш жан жауып атқан. Асман түнереді. Адатынша кеш кірген сайын шаартын бұрпырдық көчелерінде автотығын күжіп, шірелген машинелер бірін-бірі тебелеп кетчүдей демітіп, сергесі суы көтербейді. Айжарқын жағында да кешке қым қуытты да елес алфады. Басқысы келді. Алхай түлей ойларына қадамдары қошу жарышып, өзінің өзі шілтеніп баратты. Қоштошқын екенсің ғой, қайраным. Ұлытынды, терең ұлытынды. Екі сыйма білеге өтіп алышқаны қачан. Чочығансы бір апта мұрын түн жарымына жақын телефон çalған. Мен теп çalбай қалғаны қанша олдыр едеге. Беймал çalғаныңа жол болсын. Жайчылық бұ? Жайчылық. Доктор дәлем. Бүгін шықтым. Қайра есіме түше бергеніңден қауырлашайыншы деп. Көптен бірі байланыш үзілген көбі анын үнін Айжарқын қош көңіл ешітті. Доғдырда екенін ұқпаптыр. Жақындары бір конференцияда гүбілдеп сөйлеп атқанын телевизордан көрген. Денсаулық жақшы болбай аталы. Қайдыгер сұрау салды. Сілер жүрегі ору қылбадыңар ба? Деп баяғы тамашасына салып, анан сөзін оңдып қойды. Біраз чикерттеп дарыланып шықтым. Өзіңде жақшы жайында ба? Балдарың жақшы ба? Жақшы, ар кеме өз тіречілігі менен. Өзіңді күтші. Айжарқынға қызық тілі емес болчу. Көңіл улады. Сүйірқұл ұшлылы сұрауны күтіп тұрғансып, үйбілесінің жайын төкпөй чашпай айта баштады. Қызымның жашуысы жақшы, кечүүсі ошылы қалыбында. Чоң ұл баяғы алған қолықтысы менен ажырашып башқаға өлен олған. Аялым ажырастырбайым, не веремді тірілі жетім қылбайым деп чырылдады. Ай, жайына қой, өздері жажат. Екеуіздің тағдырдың қайталанышын қалап атасың бі деп тоқтатқам. Байқасам мұлым жашуысына разы. Алырқы жаштар бақтысы үшін күреш алышат. Біз анталған жоқпыз. Сүйірқұл қарғылдана түшті. Айжарқындың жүрегі мұқчылды. Екеуінің тең ойлары теге құмарды жаштыққа кетті. Алар танышқан кезде екеуі тең үй білөлі. Атаңары қызуы келді. Мұндай авалда келіші бірінші емес. Қантып баланы ішеніп бір алам. Баласының бақчадан уағында алынбай қалғанына қыжалат болып шаша-уша кіріп келген Айжарқынды сустайған тарбиячы ушынтып тосу алды. Ал жерден баласын жетіліп, кечіріп, ызалы шықты. Күйесі қайры içіп алыптыр. Ертең мененке бүгін баланы мен алып қойым, қамсанауа іштей бер дегеніне ишенген. Көңкін атат қалбайды екен ғой. Ойғы батып келатып жолда біреуіні жөліп кеткенін сезе қалып чөчіп кетті. Артына қылчайып кечірім сұрады. Кечіріңіз. Ешнерсе емес. Еркек кіші екен. Бешік арава сүйреп өтіп баратыптыр. Мұны қайдан көрдіміле деп, içінен бүшіркөген бойдан баласын жетелеп жолына түшті. Екеуінің жолы бір кезде ушынтып кесілішкен. Кейінкісінде Ататүрк паркында жолғышты. Анда күйесінің ішкенінен жадаған Айжарқын ежесінікіне көчіп кетіп қалған. Парк үйдің жанында болған үшін дем алу күндері уылын ушыл жаққа шығарып ойнатып қалчу. Ан үстінде бойында бар. Күйесі қайры içіп баштағанда алдырып салайын деп доқтырға барса, түйілдік чоңойып кетіптір деп ұрықсат бербей қойған. Айжарқындың алдына түшіп жүрқап келетқан уылына бешік аравада отырған бала жақшы көрінді оқшайды. Жетіп барып қолын қырмалап қалды. Жанында атасы тұрып тұр. Баяғыда ұлым екеуізді жөліп кеткен сіз белеңіз жоңғыз? Күлі бағып тұрған жайдар жігітті көргенде Айжарқындың да жарпы жазылып күліп жіберді.
Эми таныш болалы. Менин атым Сүйөркул. Уулум экөөбүз сейилдеп жүрөбүз. Биз да кээде ушинтип сейилдеп калабыз, деди Айжаркын таанышып жатып. Көрсө экөө бир эле университетте, бир эле учурда 3 курс айырма менен окуп, студенттик джаз фестивале, мыкты студенттердин сүлөтү өңдүү иш-чараларга, жалпы жыйындарга катышкан сүрмө топтун арасында чогуу эле жүрүшкөн экен. Студенттик куракты жалпы тааныштарды эске салып, анда далайга куурашкан. Сөзгө чечен, тамаша көй жигит турбайбы? Кесиби экономист болуп туруп, философияга, адабиятка баарына кызыкканын карасаң, ушундай ойлорго жетеленип ал күнү эжесиникине шайдоот кайткан. Жолуксак болот эле, ичиме бук толуп кетти. Сүйөркулдун телефондогу үнү Айжаркындын алыска кеткен оюн бузду. Кекер суроо узатты. Эмнени сүйлөшөбүз? Суроону атайлап кулагынын сыртынан кетирди белем, Сүйөркул сөзүн токтотпой улай берди. Өткөн жумада эжем тоотурга келиптир, мени көргөнү. Чачымдан сылап, бетимден өбөр келетсе, илгери беймазак кылган учурумду эстедим. Сага айтып бердим эле го. Ал кезде Сүйөркул Айжаркынга ашык болуп калып, убагында жолуктурбаган тагдырына таарынып жүргөн кез эле. Кез-кез ичип далчу болгон. Бир күнү жаңы жылдык салтанаттан кызуу чыгып, үйүнө барбай эжесиникине кетип калган. Бир туугандарынын ичинен аны менен башынан ынак болчу. Ошондон бу айтор ал күнү эжесине эркеп, тизесине башын жөлөп алып буркурап ыйлаган. Сүйүүгө кабылганын, айла таппай жүргөнүн айткан, бир туугандарына таарынычин төккөн. Аял албасам эле атынын багылбай калат беле, айтчы эжеке, деген анда. Эмнеге кыйнадыңар эле мени? Эмнеге бир көргөн кызга үйлөнгөнгө мажбур кылдыңар эле ошонто? Эмнеге сиз Сүйөркул жаш, азыр эрте деп айтканга чырабадыңыз эле? Менин бактымды эч кимиң ойлогон эмессиң. Ата-энемди мага түртө салыш баарыңарга оңой болчу да анда. Эми кантем айтыңызчы? Мен ансыз, мен Айжаркынсыз кантип жашайм? Ушинтип ичкиликтин күүсү менен барган Сүйөркул ал күнү ошол үйдө калган. Эртеси чайга олтурганда энесинин кабак кашын көрүп, кечээгиси кызуулуктун кеби эмес экенин түшүнгөн эжеси минтип кобураган. Эмне кыл дейсиң эми? Ажыраш анда. Сүйгөнүңдү ал кайра. Эми деле кеч эмес. Эми кантип 3 баланы эмне кыл деген турасың? Теге оорукчан баланы менчелик кимин карайсың? Теге жакшы көргөн келиниңиз менсиз чырпык башында сындырайын дебейт. Мени түшүнбөйсүңөр силер, деп шарт туруп үйдөн чыгып кеткен. Экөөбүздү ошол эжем гана түшүндү, деди Сүйөркул. Анан бир аз тыныгып сөзүн улады. Эсиңдеби баягы биринчи таанышкандан кийинки карпа курпа жолугушуу? Ооруканада жолукканыбыз. Анда дилдейип туруп калган мени карап да койгон эмессиң. Өмүрү көрбөгөн кишидей мостоюп жанымдан өтүп кетпедиң беле? Менин жанымда аялым, колумда оорукчан балам, сенин жаныңда күйөөң, балаң. Кош бойлуу экенсиң. Ошондо келбетиңе эрип кете жаздагам. Кош бойлуу аял да ушундай сулуу болобу дегем ичимден. Күйөөңдөн кызганганымды айт. Айжаркын ал учурду кантип унутсун? Анда күйөөсү менен кайра элдешип жашап калган кези, көп ичкени болбосо тиричиликке бүйрө, ак жүрөк жигит эле. Ала качуу алса да байланып жашап калышына балким ушул мүнөзү жардам бергендир. Бирок жашоо баары бир кыялындагыдай болбой, эзилип, буулугуп жашабады. Анан бир күнү уулун жетелеп үйдөн чыгып кетпеди беле. Күйөөсү болсо артынан калбай койду. Кечирим сурап, буч кактап жүрө берип, өзү да чүдөдү. Уулунун атасына кусасын сезген сайын андан бетер ичи эңшерилет. Акыры бир эмес, 2 балалуу болгону калдым. Булар атасы чоңоёбу эми? Кой, жарашайын, оңолор деген бүтүмгө келген. Күйөөсү ичкилигин азайтып, көзүнүн агы менен тең айланып жүргөн кезде тигинтип Сүйөркул кайра жолугуп отурбайбы? Аны көргөндө курсактагы баласы тепкиленгени же өзүнүн жүрөгү булкуп алганы белгисиз чайпала түшкөн. Ушул жигити бак эле көңүлүнө кыттай орноп, сезимин билеп алганын ошондо түшүнгөн.
Жолукпай койсо эмне? Бири-бирине тартылуу ошондон баштап күчөбөдүбү? Телефон чалат жолугуунун жолун издеп. Кээде кызуу болуп чалат арманын төгүп, ыйлайт, кат жазат. Деги койчу, жанын жай алдырбай, сары изине түшүп алды го. Шек билгизбегени менен өзү да аны күтүп, эңсеп жашап калбады беле. Ошентип Көкөк менен Зейнеп болуп, бири-бирин унута албай же табыша албай жүргүчү арадан 2,5 жыл өтүп кеткенден экөө кийин жолуккандай эстешпеди беле. Анда жаз баралына келип, жан бүткөндөн жашоого кумарын арттырып турган маал. Айжаркын кичүү баласын бакчага берип, өзү ишке чыгып, илимий ишине батыл киришип калган. Ал күнү Бишкекте өтүп аткан экология боюнча эл аралык илимий конференцияда доклад жасамак. Үйдө эртең мененки бакчага эшке даярданмай ызы-чуу менен убакыттан уттуруп койгонуна оңтойсуздана конференциялга шашып кирди да четтеги бош орундардын бирине демин басып отуруп калды. Аңгыча алып баруучунун сөз кезеги эксперт, экономика илимдеринин кандидаты деген жарыясына удай эле кафедрага элпек басыш менен Сүйөркул келди. Ушул жерден көрөм деп ойлогон эмес экен. Ансыз деле кечиккенине кыжаалат болуп отурган жана өзүн кайда катаарын билбей, жүрөгүнүн дүкүлдөгү бөт залга угулуп аткансып шаштысы кетти. Өзүнө өзү батпай колундагы блокнотуна эңкейип, ар нерсени чиймелей берди. Байкабай калса экен деп тиленди ичинен. Сүйөркул сөзүн аяктап, элдин арасындагы ордуна кайтканда бир аз жеңилдей түштү. Бир саамдан кийин телефонуна кат келди. Экөөбүздүн жол дагы кесилишти, көрдүңбү? Конференция бүткөндө жолугалы. Баш тартпа, суранам. Жок, эмне кереги бар, деди ичинен. Катка кайра үңүлдү. Ойлор уйгу туйгу. Деги деп күтүп жүргөнүң канча болду? Качанкыга чейин качып жүрө бересиң деп азгырды бир ою. Экан жабалдан чарчап кетти. Доклад жасап бүткөндөн кийин эле билгизбей чыгып кете берүүнү чечти акырында, бирок андай болгон жок. Имараттын чыга беришинде Сүйөркул күтүп турган эле. Качып кетериңди сезип тосуп чыкпадыңбы? Деди, күнөөлүү жылмайып. Ушул саамда Айжаркын Сүйөркулдун кучагына кулагысы, кучактап алып көз жашын көлдүдө төгүп ыйлагысы келди. Шек алдырган жок. Качкан жокмун, айылдан туугандар келмек. Ошого карап эрте кетип бараттым эле. Айжаркыным, жаркырагым, качан мага убакыт бөлөсүң? Качан деги? Бул суроону Сүйөркул шаабай суугандай үмүтсүз узатты. Жекшембиде жолугалы. Оозунан бул сөз кандайча чыгып кеткенин Айжаркын өзү да сезбей калды. Телефон байланышында турган Сүйөркул Айжаркындын жанагы суроосуна эми жооп кайтарды. Экөөбүз эскерчү күндөр көп да. Ошолорду эстеп, кайра бир кыялданып көрбөйлүбү? Азыр жолугалыбы? Силердин үйдүн капталындагы ресторан тынч. Жалгыздап отурчу бөлмөлөрү деле бар эмеспи? Машина менен ошол жерге бара калайын? Зарылдык эмне? Өткөн өттү да. Айжаркын бул сөздү ичинен кайырды. Кеч болду, үй бүлө бар, чыга албайм, деп салкын жооп берди. Сүйөркул ушул жоопту угаарын билген. Ичи сөгүлдү. Өткөн күндөр кайталанбайт. Кеч болду. Анда экөө убадалашкан боюнча таң эртең жолугушуп, Сүйөркулдун машинеси менен шаардын үстүндөгү жашыл төргө чыгып кетишкен. Түркүн түстүү чөптөр менен гүлдөрдүн аңкыган жыты каңылжаарды жарат. Күндүн табы абаны мелмилдетип, айлана магдырайт. Экөө күнү кечке жаратылыш коюнунда бирге болушту. Сага жолуктурган тагдырыма ыраазымын. Мең мертеп ыраазымын, Айжаркыным, деди бир маалда Сүйөркул ашыгын бооруна бекем кысып. Сени кандай эңседим, кандай гана күттүм. Ишенесиңби? Сен макул болгондо өзүмдү жоготуп койдум. Жаш баладай толкудум го, чиркин. Мен да өзүмө түшүнбөй калдым. Үйдөн кандай шылтоо менен чыгарымды да ойлонбогон жүрөгүмдүн тоосун карабайсыңбы? Жүрөгүмдү эч ак эле эйлеп алган турбайсыңбы көрсө? Деп Айжаркын жайдарлана Сүйөркулдун мойнуна колун ураду. Анан экөө үй бүлөсүнө айтып чыккан шылтоолорун эстешти. Оңдой берди болуп, ал күнү Айжаркындын иштеген жамааты тоого барышмак.
Күйөөсү барып эс алып кел. Балдарды өзүм карап турам деп мурделе айтып аткан. Сүйөркул үй бүлөсүнө эл аралык конференцияга келген конокторду узатышам деп чыккан. Ошентип бул маалда экөөнүн дүнүйөсү түгөл, бактысы толтур эле. Биринен бири сөз талашып, кубанычын, санаасын, өкүтүн бөлүшүп, бирде жаш балатай кубалашып, суу чачышып ойноп, эркелешип айтор, каалагандай чер жазышты, ар суунун эркинде болушту. Чарчашты көрүнөт, түш оогондо шам-шум этишти да, көк чөпкө төшөлгөн килемченин үстүнө сулап жатып калышты. Айжамал бир маалда күнөөлүүдөй аяр үн катты. Экөөбүзгө эмне болду? Эл эмне дейт? Ушундай жорук жарашабы деге. Бакытка балкып турган Сүйөркул муну уккусу келбеди. Биз биргебиз, жанашабыз, биз сүйүүгө жарашабыз. Айжаркын анын жүзүнөн аяр сылап эркелетип, бир топко бойлуу жатты да, кайра үн катты. Кечиктикпи? Суроолор абада жоопсуз илинип калды. Экөө булутсуз асманды тектеп, чегирткелердин чырылдагы менен суунун шылдырын угуп, далайга үнсүз жатышты. Сүйөркулдун оюна Даун синдрому менен төрөлгөн кенже уулу түштү. 6 жашка чыгып калды. Апасынын шайын кетирип аткандыр деп койду ичинен. Бош убактысын адатта ушул баласы менен өткөрөт. Айрыкча жекшемби күндөрү. Хаялы ал күнү үй тиричилиги менен алек болот. Экөөнүн ортосундагы сууз мамиле ушул уулу төрөлгөндөн кийин ого бетер начарлап кеткен. Хаялы ачуулуу, өзүндө деле чыдам жок. Кайым айтыштар көп болот, бирок кайра эле балдарын көргөндө алаксып кетишет. Сүйөркул институттагы негизги ишинен тышкары илимий изилдөө иштери менен алек болот. Акы төлөнгөн дарстарды окуйт. Антпесе балдар чоңойгон сайын чыгым да көбөйдү. Дагы жакшы, ата-энесинен калган турак жайды бир туугандар толугу менен Сүйөркулга карашкан. Ушундай. Көр тирлик менен күн өтүп атат. Ушул бүгүнкү бакытты тагдыр эмнеге эртерээк буйрубады десең? Жалкасына жаткан Сүйөркулдун көзүнүн жашы кулагын көздөй шашпай агып баратты. Айжаркын аны аярсылап арчып койду. Түшүнөм, байланышпай калды деп таарынып жүрөсүң мага. Турмушуң кургур ушундай турбайбы? Жүрөккө гана кыйын болду, деди да, бир аз тыныгуудан кийин кайра жалоорду. Мейли, бүгүн болбосо башка күнү деле отуруп баарлашпайлыбы? Көзүңдү, өзүңдү, сөзүңдү сагындым. Чын айтам. Ушул сөзү боюн балкыттыбы же, арзыган адамынын үнү тереңге төнүп кеткен сезимдерди кайра козгодубу? Айтор, Айжаркын жумшара түштү, жүзүн жылмайып аралады. Анысын Сүйөркулга сездирбегенге аракет кылды. Макул, ошентеле, деди муйгандай чайбаракат. Азыр эс ал эме. Доктурга ишенбей, ден соолугуңа өзүң да сак бол. Көзүңдү, өзүңдү, сөзүңдү сагындым, чын айтам. Айжаркынын кулагында ушул үн кайра жаңыра берди. Ушул акыркы үнү, акыркы сөз экенин билсе гана, коштошуп атканын билсе гана, өзүн өзү жанчып баратты. Ошондо эмнеге жолугудан качты? Сүйүүдөн куралган бакыт үйүндө жашай албай калгандын ызасы кеги го. Кечигип келген арзуу аны кандай гана отко сууга салбады. Же сезимден кутула албай, же балдарын кыя албай эзилип жүрүп күн өтпөдү беле. Ыгынан чыкпаган, балдарын жанынан артык көргөн күйөөсүн отко салып коюп кетип калганда бактылуу жашайт беле? Анте алмак эмес. Сүйөркулда эмне күнөө эле? Айжамал тарткан азапты алда тартканы жалганбы? Оорукчан баласын айтканда заманасы курулуп кетчү эмес беле? Тагдырдын алдында алсыз экенин сезгенде, тагдырдын тегирмени күкүмгө айландырып баратканын туйганда айласы куруп, окчундай баштаганын, аралыкты атайлап алыстата баштаганын түшүнбөдү дейсиңби? Ошону түшүнүп, билип туруп таарынды. Арзышкан экөө тагдырдын буйругу менен эки жээктек калса да, тирүүлүктө бири-бирин аралыктан эч тутуп жашап келишкенине Айжаркындын акылы эми жетти. Ааламда жап-жалгыз каңгып калгандай сезип баратты өзүн.
Эртеси Сүйөркулга көз көрсөткөнү илемей чөйрө менен чогуу барды. Элдин катарында боз үйгө кирип, жакындарына көңүл айтты. Жубайынын, карындаштарынын катарында энесин жоктоп отурган эжеси Айжаркынды көргөндө буркурап, үн сөзсүз талайга ыйлады. Бүлбүлдөгөн көздөрүндө арман, бырыш баскан жүзүндө өкөт толуп турат. Боз үйдүн капталында кырка тизилген аялдар кирип чыккандардан каш кирпигине аста көз салып, коурашып отурушат. Жубайына кыйын болбодубу? Орукчан баласы менен кантер экен эми? Ошону айтсаң, түйшүгүнүн баарын Сүйөркул тартчу эмес беле раматтылык. Ой, сонун эле күн көрөт. Балдары турат тирелип, өлгөн эле өзүнүн шору болбодубу? Эмне деген асыл жигит эле? Айжаркындын ичи ысып күйүп жатты. Бирок ыйлаган жок.